Жогорку сот мындан кийин коррупцияга жана кызматтык кылмыштар менен байланышкан иштерге өзгөчө көңүл бурат. Аны Жогорку соттун төрайымы А.А. Токбаева Баткен облусунун жергиликтүү соттору менен жолугушкан учурда билдирди. Токбаеванын айтымында бул багыттагы иштер коомдук кызуу талкууланып, эл арасында сот системасында ишенбөөчүлүктү жана нааразычылыкты жаратууда. Ошондуктан сот адилеттигинин сапатын жогорулатуу багытында бардык аракеттерди системалык түрдө ишке ашыруу зарылдыгын белгиледи. Анткени мындан ары Жогорку сот тарабынан жергиликтүү соттордун ишмердүүлүгүнүн сапатын аныктоо жана аны жакшыртуу максатында иш-чаралар квартал сайын жүргүзүлүүсү пландаштырылууда. Мунун алкагында ар бир жергиликтүү соттун судьясынын ишмердүүлүгү Жогорку сот тарабынан көзөмөлгө алынып, сапаты төмөн судьяларга карата чечкиндүү аракеттер көрүлөт. Мындан сырткары, акыркы мыйзамдардагы өзгөртүүлөргө ылайык судьялардын жоопкерчилигин кароодо тартип комиссиясы киргизилип өз ишин баштады. Андыктан жогорку деңгээлдеги сапаттуу иш алып баруу зарыл экени айтылды. Төрайым акыркы 2-3 жылдагы көрсөткүчтөрдү салыштырып, судьяларды сот адилеттигине жетишүүнүн сапатын жакшыртууга чакырды. Жогорку сот мындан кийин коррупцияга жана кызматтык кылмыштар менен байланышкан иштерге өзгөчө көңүл бурат. Мындан тышкары, кайсы бир судьялардын бир категориядагы иштерин эч бир себепсиз кыскартып, шарттуу жаза белгилеп же жеңил жаза бергендиги түрткү болуп атат. Ишти кароодо созуктуруп, кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтүн өткөрүп, ишти кыскартуу фактылары боюнча судьяларга карата текшерүү жүрөт жана мунун жоопкерчилиги да каралат. Ошондуктан, урматтуу кесиптештер, себепсиз ишти кароонун мөөнөтүн создуктуруудан, негизсиз ишти кыскартуудан, шарттуу жаза белгилөөдөн жана жеңил жаза берүүдөн алыс болуңуздар.